Assalamu alaikum достор. Баарыңыздарга Агая штатынан жалынды салам. Бүгүн Америка Кошмо штатында 22 июль Мичиган штатынан жүк алып, Коннектикут деген штатка жүк апартабыз. Общий где-то 1050 майл болуш керек. Ошого $2350 төлөп берип атат. Азыркы учурда өзүңүздөр билгендей, драйвендин жумушу өтө жакшы эмес. Бардык жүктөрдүн баары $2 же болсо $2 жетпей калып атат. Ошон үчүн мен сиздерге бүгүн Америка Кошмо штатында көп жигиттер, кыздар машина ташып иштейт да, кархулдер деп коет. Ошол жөнүндө бир кыскача видео тартайын деп ойлоп жүргөм. Азыр деген саат 10 болуп калды. Мен көчө кечинде ушул эс алуучу жайга келип, Агая штатынан токтоп уйкуга кеткем. Уйку абдан каныптыр. Азыр эртең мененки саат 10 болуп калды. Уақыт абдан көп. Bir 2 saat, 3 saat ушул жерде болуп, bir чакан видео тартып, дрон учуруп, сиздерге маалымат бергенге аракет кылам. Достор, өзүңүздөр билгендей, машина ташып иштөө бул абдан жакшы маяна тапчу жумуш. Мен дагы көптөгөн видеолордо сиздерге айтып бергем. 2 жылча машина ташып иштегем. Көптөгөн кыздар, жигиттер Америкада машина ташып иштеөрдүн астында эң биринчи пикап трактан башташат. Пикап тракка жанагы закрытый деп коет. Трейлердин ичине 2 машина атат. Кымбат машиналарды ташый баштайт. Анан открытый трейлерге, ачык трейлердин үстүнө 3 машина ташып мен иштей баштагам. Анан 4 машинага өткөм. Анан жанагы пикап трак максимум 5 машина ташый алат. Абдан сонун Кофман беле ушундай трейлер болчу. Мен 5 машина ташып, анан кийин чоң тракка өтүп 7 машина ташыгам. Бул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар, трейлерде 4 эле машина бар экен, трактын өзүндө 3 машина бар экен. Негизи артындагы трейлерге 6 машина атат. Анан бул 3 машинаны кошкондо 9 машина атат. Америкада ушундай чоң трактар максимум 10 машинага чейин ташый алат. Азыр мен билген нерселердин баарын айтып берем, бирок мага да кызык болуп атат. Bir sıra ошо Peterbilt деген тракен, bir sıra тартып алайын. Караңыздарчы кандай сонун көрүнөт. Бул жакта жакшы жери үстүнө машина салып койгондо лабойго жаан жаап атканда суу тийбейт. Анан көлөкөдө болуп турат. Күндөн сактагыч болуп калат да. Жакшы. Азыр мен сиздерге көптөгөн маалыматтарды бергенге аракет кылам. Анткени опыт бар. Америкада experience деп коет да. Бул абдан бааланат. Азыр көптөгөн трак компаниялар айтып атышпайбы? Жок дегенде 6 ай иштеген балдарды жумушка алабыз деп. Мен акыркы күндөрү ушул машина менен иштегенге абдан кызыгып, сагынып жүрөм. Кудай буйруса деп айталы. Ушундай машина менен иштегенге аракет кылам, достор. Эгер иштеп калсак дагы абдан сонун видеолорду чыгарса болот. Булардын көбү диллерден алат машиналарды, же болсо жанагы чоң аукциондордон алышат да, Копарт, Манхейн дегендерден алышат. Кээ бир машиналарда аккумулятор начар болуп калат, от албай калат, жамп дегенди колдонушат. Копарт деген аукционго барганда аякта деген чоң машина жүктөөчү, не деп коеюн, трактор деп коеюн, форклифт деп коеюн, ошолор жүктөп беришет. Кызык окуялар абдан көп болот. Бир чети бул машина менен иштегенде абдан оор жактары да бар. Баягы аба ырайы, жаан болобу, шамал болобу, кышында муздак болобу, жайында абдан ысык болобу, ага карабайт. Күнү түнү иштеш керек болот, бирок физикага да жакшы. Мен деген азыркы учурда драйвен айдап жүрөм да. Мына кызыл машканы драйвенди айдап жүргөндө эң оор жумуш эшикти ачып туруп докко коюп беребиз, эшикке коюп беребиз, болду. Анан келип жата беребиз бул жактачы. Анан адам дагы жалкы болуп калат экен. Эмесине ден соолугуна дагы кичине зыян жактары да бар. Бул машина менен иштегенде ушул канча экен азыр? 7 машина экен азырынча.
Ушу 7 машинаны жүктөш үчүн эле эмне деген убакыт кетет. Кээ бирде 7 саат кетип калат, кээ бирде 5 саат кетип калат. Кээ бирде аукциондорго киргенде машинаңды ушул жерден алып кетесиң деп айтышат аларчы. Барсаң жок болуп калат. Башка бирөөлөр келип ошол сенин машинаңды айдап, өзүнүн машинасын таап, анан машинаны кайра ордуна койбой кетип калышат. Аябай кыйынчылыктар да бар, кызык нерселер да бар. Айдабаган машиналардын баарын айдайсың. Могул жерде жалаң жаңы машиналар экен. Мыякта Grand Cherokee бар экен, пикап трактор бар экен. Анан дагы кайсы бир машина турат? Кайсы маркадагы машина турат? Мыякта дагы американский машиналар бар экен. Достор, негизинен алганда Car-Holder менен Drive-N'ди азыр сиздерге салыштырып берейин. Эгерде азыркы моундай Drive-N менен азыркы учурда бир жумада жүк ташысаң, бир 7000 болуп калышы мүмкүн. Же болсо 6000 болуп калышы мүмкүн. Абдан слабый болуп атат. Эгерде ушундай машина менен иштегенде, ушул машина 7 машинага менен кетип баратат. Мен 7 машина дебей, 9 машина ташыйт деп коелу. Баардыгы толук. Ушул 9 машинаны ташыш үчүн ар бир машинага примерно мондай Grand Cherokee'ге кайсыл жерден кайсыл жакка апаратканыңдагы караш керек. Бирок могу машинага а может 1,5 миңден төлөп берип атат. Эгер 1,5 миңден төлөп берип атса, элестеткиле, азыркы 7 машинага 1,5 болгондо канча болуп калат? Где-то $10,500 груз апаратат. Муну менен 7 күндө иштейсиң, а ошол $10,500 грузду, а может бул деген бир 3 күндө бүтүрүп коюшу мүмкүн. Ал жака жетип, бул машиналардын баардыгын түшүрүп, кайра эле ушунча машина алып туруп, анан кайра бир жака жеткизип коюшу мүмкүн. Ошондо деген менин оюмча көптөгөн жигиттер менен, көптөгөн компаниялар менен сүйлөштүм. Азыркы учурда Drive-N'ге караганда ушундай машина менен иштегендер 2 эсе көп маяна таап, жакшынакай каражаттарды таап атышат. Ошон үчүн менин дагы аракетим ушундай машина ташый турган жумушту таап иштесек сонун болчудай деп ойлоп атам, достор. Мекендештер жаңы келгенде машина менен ташыйм десе, мындай чоң машина менен баштабаш керек. Пикап трак менен башташ керек, анткени ал жеңил болот. Анан 3 машина ташып, 4 машина ташыгандар бир эле этаж болот да. Трейлердин үстүнө 3 машинаны салып эле буттарын мондай страптар менен тарттырып, мында жакшылап тарттырыш керек да. Негиз алганда мондай көрдүңүздөрбү? Страп менен машинанын 4 дөңгөлөгү болсо, 4-өнү тең тарттырыш керек. Анан кээ бирде адамдар жалкоолонуп, крес на крес 2 дөңгөлөгүн кылып коет, кээ бирөөлөр 3-өнү кылып коет. Негизинен алганда 3 же болсо 4 дөңгөлөккө страп тартыш керек. Мына азыр мону карасаңыздар, мына 1 страп тартылып турат, 2 страп тартылып турат. А монуку эмне? 2 страпы тартылбай калыптыр. Эмне 2 эле страп менен кетип баратабы? Бул абдан туура эмес, же чыгып кеткенби? Мыякта страптары бар экен, бирок чыгып кеткен окшойт. Буларды дагы жанагы флетбек иштеп атпайбы? Ошолор деген улам токтоп жүктөрүн бекитип турат да. Мундагы бир определенный майыл өткөндөн кийин эс алып жаткан учурда ушул эң негизгиси страптарды тарттырып туруш керек. Анан бул 2 этаж болгондуктан астына бир машина батат, үстүнө бир машина батат. Ошол жерде абайлап караш керек да. Мен да иштегенде бир жолу бир бала менен иштеп калгам, ушундай машинаны айдап. Анан бир машинанын демедж кылып алгам. Мыякта деген машинаны бир жерин чийип же сүзүп алып, бирдеме кылсаңар, сиздер төлөп каласыздар. Ошон үчүн тет абайлаш керек. 2-нчи этаж, 1-нчи этажда турган машинанын үстүн чапкылап, же болсо жакын кылбаш керек да, өзүнүн расстояниясы болот. Анан демедж деп коет. Бир жерин бузуп алсаңар, чийип алсаңар, сүзүп алсаңар, ошо айдоочу төлөп калат. Бул деген кызык, абдан көптөн бери турат го, эми мояктын баарын желе басып кетиптир, же желе бат эле бир определенный саатта эметип коебу, желесин жасап коебу. Абдан сагынып атам. Ушундай машиналарды абдан көп көрчү элек. Мурда пикап трак менен иштегенде, аукциондорго барганда ушундай жерлер болот. Трак мияка турат, сен мияка турасың, жаныңда дагы бирөөлөр турат, анан четинен аукциондорго кирип, машинасын алып чыгып, акырындан жүктөй беришет. Бул трактын өзүнө 3 машина баткан үчүн, трейлерге 6 машина баткан үчүн 9 машина ташып атат. Эгер ушул эле трак менен машина ташып калса,
артында 7 машина бата турган трейлерди сүйлөсө болот. Например, кызыл машка артына 7 машина сала турган трейлер сүйлөсө болот. А кээ бир трейлерлер бар 8 машинага чейин батып кетиши мүмкүн.